Жергиликтүү бала бакчага балдарыбызды берсек болобу деген суроо бар экен да. Эки маселеге байланат. Биринчи тамак аш. Албетте биздин балдарыбыз эгер арам оокат жеп алса күнөөкөр болбойт. Алар мукаллаф эмес. Мукаллаф өкүм кимге байланат? Бул мукаллафтарга байланат. Акыл эси жеткен, анан балагатка жеткен адамдарга. Акыл эси толук эмес адамдарга буларга өкүмдөр парз эмес. Эртең менен 3кө чыккан балаң багымда токубай койсо күнөөкөр болбойт, мисал үчүн. Түшүнүктүүбү тууганым? Ага тарет алыш деле парз эмес, багымда токуш парз эмес. Ошондой эле буларга эгерде адал эмес оокат жеп алса, бул күнөөкөр болбойт. Бирок ошого карабастан биз ошол балдарыбыздын акыл эси, аң сезими таза болсун деп биз адал тамак берген аракет. Анткени аларга адал тамак менен багуу бул ата-эненин милдети. Ошондуктан эгерде ошо бала бакчада адал эмес оокат болсо, анда ошол адал оокат бере турган жака барыш керек, ошону сүйлөшүш керек. Экинчиси тарбия. Алар эмнен үйрөтүшөт? Эмнен үйрөтүшөт? Кандай багыт беришет? Эгерде ошол берген багыт туура эмес болуп башка жакка кетип, чоң ата чоң энени урматтабай турган же туура эмес динге багыттай турган болсо, анда ошол балдар төрөгөн эни өзү багыш керек болот. Аялдын иши эркектин ишинен кымбат, кыйын, анткени ал бул адам тарбиялайт. Адамдын рухун тарбиялаган, духун тарбиялаган аял заты болгондон, ошол аял заты өзү балдарын бакканы эң жакшы болот. Өзү окусун, өзү башка кылсын, анан ошо мектепке чейин апарып неме кылып окута турган өзү болуш керек. Энесинен башка эч ким балдарга туура тарбия бере албайт. Биз көрүп атабыз, көп жерде тарбиячылар келип, балдар уктап калсын, арак кошуп ичирип, жаткырып коюп, башка кылып коюп, дары берип койгондорун көрүп жүрөбүз. Биздин балдар аманат. Эртең бизди бага турган ошолор. Биз кыяматта жооп бере турушолор. Ошондуктан биздин аялдарыбыз тыйын тапкандан мурда ошол балдардын өзүн баккандыгы эң зарыл маселе. Орус туугандар сойгон малды бисмилlah айтып келиме кайтарып жесе болобу дейт. Эгер ошол орус тууганыбыз мусулман болуп сойсо, анда нур үстүнө нур жей беребиз. Анан андай эмес болуп токко тептирип өлтүрүп алып туруп сое турган болсо, бисмиллахны 100 жыл айтсам да адал болуп калбайт ал. Бул башка бир хадисти айткысы келип атат да. Бирөөлөр жапжаңы эң жаңы мусулман болуптур. Европада муну New Muslim деп кой, жаңы мусулман, New Muslim. Нью-Йорк дегенде New Muslim. Новосибир го, New Сибир деген сөз да. Анан New Muslim болуптур да, анан кийин эртең менен мусулман болуп, кечинден курмандык чалып, анан Айша энебизге эттен подарок этиштир, хадия кылыптыр. Анан пайгамбарыбыз келсе, Айша энебиздин ооздору кургаган, курсагач, тамак жок, казан кайнабаптыр, бирок эт турат. Үй жөнөкөй болгон, эт көрүнүп турат. Айша эмнеге эт жебедиң деди. Айша эне айтты, бу жаңы мусулман болгондо эт сойгон экен, бу бисмилlah айтты, айтпады билбейм деди. Айтты, айтпады билбейм. Дегенде пайгамбар айтты, ал айтпаса сенин оюңда, сен айтып туруп жей бербейсиңби деди. Түшүнүктүүбү? Ал айтпаса сен айтып туруп жей бербейсиңби деген хадис бар. Ал айтпаса дегени, эми сен айтпаган болушу мүмкүн деп ойлоп атпайсың, анда айтып жей бербейсиң деди, бирок булардын мусулман экендиги бар болчу. Эртең менен мусулман болушкан болчу. Жаңы мусулман, New мусулман болчу ал. Бул жаңы мусулман болсо, анда бисмилlah айтпай деле жей беребиз. Биз анткени мусулман болгон. Айша энебиз айтпай жесе деле боло берет, анткени ал бисмилlah айтып сойгон деген жакшы күмөн бар бизде. Ошон үчүн мусулман эт берген болсо, ага жакшы күмөн кылып бисмилlah айткан деп ойлойбуз. Анан мусулман эмес болсо, анда ал кыйын болот, урматтуу бир тууганым. Анда кыйыныраак болот. Ахли китаптын этин жесе болот. Сойгон малдын этин жесе болот. Куранда келет, кыздарын үйлөнсө болот. Бирок ошол илгертеден ахли китап болсо. Ана мусулман болуп жүрүп, мен ахли китап болуп кеттим десе, бул муртат. Ыныкындагы болуп кетчегенге. Атасы чоң ата чоң Иса пайгамбарга чейин, Иса пайгамбардын убагынан бери ушундай ахли китап болуп келсе, ошонун сойгон малы өздөрү шариаты менен сойсо, ал адал бизге. Жөөттөрдүкү, жанагы самолетко чыкканда жөөттөрдүн жана эмне деген тамагы бар? Хашар эмне? Хашан. Кашер, Ошол адал. Ошол адал, анткени ахли китап. Ошо Муса алейхиссалам убагынан бери жөөт болуп келаткандар сойгон мал, ал адал болуп эсептелет. Бирок ахли китап башка христиандардын ортосунда ошондойлор калганбы, жокпу, бул өзүнчө талаш маселе. Анткени булар андай болгон эмес, язычник болуп жүрүшкөн, кийинчерээк барып диндерди тандаганда, анан кайсысын алабыз деп караса мусулманчылыкта арак ичилбейт экен, анан караса буякта вино бар экен,
uşu жакшыны тандап алышкан деп айтылынат. Демек, илгертен ошондой эмес деген сөз бар да. Если есть выбор взять жены русскую девушку, которая готова принять ислам и читать намаз, или киргизскую, которая не хочет читать намаз, кого стоит лучше взять жены, дейді. Туралы окудум орысша? Bir орыс кыз бар дейді, мусулманга алганга даяр дейді. Намаз окуганга даяр дейді. Ошону алганым жакшы, уже кыргыз кыз бар, намаз окугусу келбейт. Кимиси жакшы дейді. Эртеңки куйруктан бүгүн көпкө деген сөз бар. Бул намаз окугусу келбеген, бирок азыр мусулман. Наркы мусулман боло элек ушундай деп атат. Эртеңки куйруктан бүгүн көпкө. Өпкөнү базарга барсаң ит деле жебейт. Куйрук кымбат. Эртең куйрук берем дегенден көрө бүгүн көпкөнү жеп тура бер деген сөз жакшы да. Ушунда киргиз келбаса бүгүн эле мусулман боло баштай берет намазды. Экинчиден мен эрге десем намаз окум, намазды эр үчүн окубайт. Намазды эрди жараткан Аллах үчүн окуйт. Ошон үчүн анын ниетин карап коюш керек да. Ошон үчүн берки мусулман кыргыз кызга да дават кылып айтыш керек, деш керек. Нарка да айтыш керек. Анан карап туруп кимиси туурараак болсо кетиш керек. Кыз ушунда күйөөгө тийгенде мусулман болом десе, ошого чейин мусулман болсун. Ниети бар экен. Кудай үчүн мусулман болсун, иншалла. Мусулман эмес башка диндеги адамдарга садака берсе болобу же болбойбу? Болот садака. Бирок зекет өтпөйт. Зекет мусулмандарга эле берилет, ал эми зекеттен башка садакалар болсо, башка диндегилерге берсе, бирок шарты бар. Ошол сени мусулман экениңи билип, мусулманчылыктын ушундай жакшы экендигин түшүнө турган шарт болсун. Анан мас болуп жатып ким акча бергенин билбей жатып кала турган болсо ага бербейсиң. Ал өлүп кала турган болсо жууп тазалап сактап алып келген сени милдетиң, дават кылып башка кылганың. Бирок сен ошого берип атканда мусулман дин ушундай дин экен деп сенден таасир ала турган болгону эсиңен чыгарбашың керек. Садака болот, жарайт садака. Пайгамбарыбыз алейхиссалам башкаларга садака берет эле, кызмат кылып берет эле. Бир кошуна жөөт аял бар эле, ушу күнүгө үйүн шыпырат экен, таптаза экен да бул көчө үйүн шыпырып, мусор чогултуп келип эле пайгамбардын эшигине төгүп кетип калат экен. Пайгамбар алейхиссалам эшигине төгүп кетет экен мусорду. Пайгамбар эч жини келбейт экен, күнүгө турат экен дагы даярданып туруп шыпырып алып, апарып мусор таштап коет экен. Ошентип жылдар өтүптүр. Анан bir күнү жанагы кемпирдин мусору төгүлбөй калыптыр. Пайгамбар алейхиссалам таң калып, эмне болду? Ишибиз жок го биздики деп акырын сурап барса, ал кемпир ооруп калыптыр. Үйүн шыпыргангалы келбей, кемпир ооруп калыптыр. Анан пайгамбарды көрүп айтты, сен мени шылдындаганы келдиңби деди. Жок деди. Ушул мусуруңуз төгүлбөй калгандан мурда көңүлүм ток болот эле. Мусур төккөнгө жарап атат, демек апабыз бар экен дейт элем. Эми мусур төгүлбөй калган экен, ушу менде жазам керек болуп калдыбы? Эмне болуп калды? Эш шыпырганга жарабай калды апабыз деп азыңыз сураганы келдим деди. Ушундай эле пайгамбар алейхиссалам садака кылат эле. Бир жөөттүн баласы ооруп калды. Ооруп калганда пайгамбар алейхиссалам зияратына барды. Анан өлүм оорусу менен ооруп аткан экен, пайгамбар алейхиссалам айтты, балага айтты, атасынын көзүнчө, бала мусулман бол деди. Мусулман болсоң жаннаты болосуң, мусулман болсоң бейишке барасың, бул кабыр дозокко түшөт. Дегенде бала атасын карады жалдырап. Пайгамбарыбыздын айткан сөзүн угуп, атасын караган, атасы айтты, ати Абул Касиме. Пайгамбарга итаат кыл элчи деди. Дегенде бала ла илаха иллаллах Мухаммадур Расулуллах деп калма айтып мусулман болду. Мусулман болор менен бала өтүп кетти. Пайгамбарыбыз сүйүнүп, алхамдулилля деп үйүнө кайтты. Ошол зиярат дагы садака эле. Урматтуу бир тууганым, демек башкаларга садакага биз Кудай Таала мурсат берген, иншалла колдон келишинче садаканы биз беришибиз керек. Ассаламу алейкум домла. Эгерде 5-10 адам парз намазга кечигип келсе, жамаат менен окуган абзелби же жалгыз окуган абзелби? Жамааттан кийин жамаат болбойт дегенге кандай түшүнсө болот? Жамааттан кийин жамаат болбойт деген туура. Тажиктердин жамааты, анан өзбектердин жамааты, анан азерлердин жамааты, анан кыргыздардын жамааты деп бөлүнөт.
je bul taypanın cemaati, je bul taypanın cemaati, je Alavendin biyagını kanan tiyagının cemaati dep bölünüp adamlarçı. Oşonday bölünүүнүн бардыгын жокко чыгарыш үчүн кайра жамаат окуган болбойт деп айтылат шариатта. Бул кандай? Keç kalıp kelgen adamlar atayın geç kalıp gelse жаңы жамаат түзүү үчүн. Мына ушулардын экинчи жамааты дурус эмес, жакшы эмес, арам. А бирок келген адам тараткан өчүрүп күтүп калды, жол тыгылыш болуп калды, ошентип keç kalıp kaldı. Келсе жамаат бүтүп калса, анда буларга жамаат окуган жакшыраак. Жакшыраак. Бирок азан айтышпайт экинчи жамаатка. Коомат дагы айтпайт. Үчүнчүсү негизги имам турган жерге турбайт, тияка же бияка турат. Сырттан кирген адам кийинки жамаат деп түшүнсүн дейт. Далил бар. Далил Пайгамбарыбыз алейхиссалам күндөрдүн бир күнүндө Мадинанын сыртында калып, пешимден geç kalıp kaldı. Kelse sahavalar namaz okup alıptır peşimde. Özü жалгыз okuyun dep karasa elde hiç kim yok eken, uyuna varsa ayallar okuyele eken. Ayallar çaşın taraf antibitip geç kalıp kalat koyunca. Anan ayalların çoğultup sap kılıp cemaat kılıp namaz okudu Peygamber aleyhisselam. Uşunçalıkka çeyin vardı. Başka bir rivayatta Peygamberimiz peşini okup bütü oturat ele sahavalar menen bir adam alıstan geç kalıp gelip namaz жалгыз okudu ele. Peygamber aleyhisselam aytdı, kimiңер sadaka bergisi kelет bu kişiге dedi. Degende biri men dediler, bar koşulu okup koy dedi. Parzını okup alganda, al parzını okuyt, aga sen uyu, sen nafil oku dedi. Жалгыз okutpagın hareket kıldı. Antkeni bulardın niyeti şunday ele. Alemi takrar cemaat degen söz, cemaatты buzuu maksatında. Жаңы жамаатты түзүү максатында келсе бул макру тахрими арамга чейин барып такалат. Жамаатты бөлгөн, экиге бөлгөн, үчкө бөлгөн, буга баш ийбе, мындай болом, мен командан бияк, сен командан бияк дегендин бардык түрү шариатта тыюу салынган арам. Бакаятан сөзү бар го, бөлүнбө кыргыз, бөлүнүп кетти кыргыз деп бөлөгелге кеп кетет. Бөлүнүп кетсең башкалар келип сени ап деп жеп кетет деген ошондон чыккан. Namaz okup jatkanda, içten okup jatkanda kupya. Namaz sözlerin dem çıkarganda gana aytış kerekpi je dem tartkanda da ayta berse bolobу deyt. Şu ava jutup atkan bolsoň ayta beresin. Tığılıp ava girip kalbasın şu. İhtiyarın. Demdi girgizip atkanda, çıgarıp atkanda, toktop turganda ayta beresin. Hiç kanday emesi yok. Sen kıynalıp kalıp o şu. Baptist degen emine. Baptist degen özlerin Hristiyanга okşoşturup biz Hristiyanbız degen oşolordan bölünüp çıkan bir adaşkan pırka. Özün naragıdağı tuğra emes, belgili başa tuğra emes. Misal üçün bizden Musulmanbız degen Şiitler çıkan, İsmailitler çıkan bilesiňer. Aga Khan Üniversite falan tükündep çıkan bölünüp açar. Bunlar Musulman emes. Oşol siyahtı Hristiyan dininden bölünüp çıkan bir sekta var. Baptist degen bu bizde dağı var Kırgızstanda, Bişkek'te. Geçe ala bu kadar bir kempir öldü, uşul Baptist eken. Anan şariat boyunca her bir ölgen adam gömülüş gerek. Elbette Musulman emes adam ölse, Musulman mazara gömülübeyt, birok mazardı sırtına başka jağı gömülse bolot. Birok el açusu gelip biz gömdürgöy dep, jön ele jerge gömülgen jerden suurup çıkıştı. O jaman iş boldu, biz uyat bolduk. Anan Hristiyanlarga karşı Hristiyanlar kabul kılbay koydu. Allah da aytты, bizdin dinde emes bu sekta dep. Anan bolboy ele majburlap gömüp koyuştu, elder ayaktan daha suurup çıkıp, üçüncü yol başka jaka barıp gömüldü emi. Yok, andan keyin daha başka jaka gömülgen eken, ayerden daha suurup, 3 yol suurulup çıkıldı da. Bul adamgerçilikке tuğra gelbeydi. Kur'an-ı Kerim'de وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ biz çındığında adam ulu hurmatlı kıldık dedi. Adam bolğon üçün hurmatı var. Meyli Musulman bolup, Musulman emes bol hurmatı var. Tuğra, Musulman emes bolup, eger de asli Hristiyan bolsa, anda anı juup, gepindep, birok janaz okubayбыз, özlerinin mazarını tartibine koyup koyabыз. Eger özleri jok bolsa. A birok Musulman bolup, murtat bolup, başka din götüp ketken bolsa, anı juubayбыз, oşol giyim men aparıp, jerge çukur aparıp gömöbüz, birok alda gömülüş gerek. Musulman mazarına gömülbeyt, birok özünçe gömülüş gerek, aga jer beriş gerek. Anan sırtına kresterdi koyup, aga alamat kılbayбыз. Tartib oşo.
Bizdeki kayra kazып atkаны бул адамдардын диндеги сабатынын аздыгы, маданиятын жоктугу. Бүтүндөй дүйнөгө ошо менен шерменде болдук биз. Бул деген баптист болсоң боло берет деген сөз эмес. Ит өлсө деле көмүп коесуң го. Биринчи суроом. Биз дуа кылып жатканда кудурети Кудайды сен деп дуа кылабыз эмне үчүн? Сиз деп дуа кылсак болобу дейт. Боло берет сиз деп дуа кылсаң деле. Бирок бир нерсе бар. Араб тилинде, кыргыз тилинде сен деген сөз бар, бир адамга айтылат. Анан сиз деген сөз бир адамга, анан силер деген көп адамга айтылат да. Араб тилинде сиз деген сөз менен силер деген сөз экөөнү эле бир сөз туюндурат. Орусчадагы вы дегендей. Вы десе силер, вы десе сиз. Араб тили ошондой. Антум дегенде силер, антум дегенде сиз. Ошон үчүн сиз дегенди иштеткенде силер деген иштетилип калып, ошондон Кудайлар деген түшүнүк чыгып калбасын деп сен деген гана иштетилет да. Кыргыз тилинде андай жок. Сен деген бар, сиз деген бар, силер деген бар. Ошон үчүн кыргыз тилинде Кудайга кайрылганда о Кудай сиз деп айтсаң, андан эч кандай проблема чыкпайт. Орус тилинде Кудайды сиз деп айта турган болсоң, вы деп айта турган болсоң, анда Кудайлар силер деп айтылганда сөз чыгып калып, туура эмес түшүнүп калышы мүмкүн. Демек, орус тилинде, араб тилинде сен деп гана кайрылат. Кыргыз тилинде сиз деп айтсаң жарай берет. Экинчиси, сиз деп айткан адамдардын ортосундагы бири-бирин урматсый. Өзүңүн жан-жаныбарың бар, үйдө тоокторуң бар, уйларың бар, койлоруң бар, аларды сыйлайсың да. Аларга сиз деп айтпайсың, уй сиз деп айтсаң, уй түшүнбөйт. Ага уйга чөп жакшы салыш керек, болду. Анан суу карып туруш керек. Чынбы? Ар нерсенин сыйы бар. Терек бар, тереке сиз деп сылаган менен пайда жок, ага суудан куюп туруш керек. Аллах Таалага болгон сый анын дини менен жашоо. О Кудай сиз деп айтып алып 100 жыл арак ичип аткан болсоң, сиз деген сөзүн бир тиын арзыбай кетет. Ошон үчүн Кудайды сыйлоо, эмне урматтуу бир тууганым ошол эме менен болот. Ибадат менен болот. Кайсыл улуттардан үйлөнсөк болот? Кайсыл улуттан үйлөнгөнгө болбойт? Улут аттуунун бардыгын үйлөнсөң боло берет. Улут бөлүнбөйт бизде. Болгону мусулман болуш шарт. Милләтте фарк кылат, улутта фарк кылбайт. Милләт деген эмне? Дин. Анда фарк кылат анда. Мусулман болуш керек. Же ахли китап болуш керек, эми ахли китаптагы макруh болушлук менен дұрыс болот. Орусбу, кыргызбу, тажикпи, өзбекпи, хакол айырмасы жок бизде. Келме айткан болсо кете берет. Кафедеби, же чайханадабы эркек аял киши аралаш отурса болобу? Жана орозо маалында күндүзү Кудай кылса болобу дейт. Орозо маалында күндүзү Кудай кылсаңыз болот, бирок тамак аш жедирбейсиз, пакетке салып бересизби, же жөн эле мындай тамак бербей Кудай кыласыз да. Же только боюнда бар аялдарды, анан айыз көрүп аткан аялдарды, анан касалман эркектерди, анан мусафирлар чогултуп Кудай кыласыз. Жөн эркектерге болбойт Кудай анда. Эркек аял аралаш отурса болобу дегени эми аслында аралаш отурбаш керек. Бөлөк-бөлөк. Бизде азыр эми тойлор ушундай болуп калды. Эркектер бут тарап, аялдар бут тарапка көнүп калдык. Эми ушу күндө ушун эң жакшы. Анан дагы бир убакыт келер, бөлөк-бөлөк болот, өзү залдарда өзүнчө болот, иншалла. Ошого барыш керек. Ошон үчүн мына мечитте аял эркек бөлөк отуруп атпайбызбы? Анткени эркектер өздөрүнчө отурганда өзүн эркин сезет, аялдар өздөрүнчө отурганда өзүн эркин сезет. Эркек аралаш отурганда эле сабак кылбай, бирин-бири карап, каштарын оңдоп, жолугун оңдоп, башкасын оңдоп, эркек көйнөгүн оңдоп отуруп сабак калып кетет да. Ошон үчүн болбойт. Аралаш отурган болбойт. Эгер бир кафеге, достук кафеге барып той кылып аткан болсоңор, досторго барып, мисал үчүн, экинчи кабатты көрдүңөр, ошо аялдар чыгара бергиле. Силер биринчи кабатта отургула. Аялдар биринчи кабатка чыгып үстүнөн карасаңар болбойт. Аялдар экинчи кабатка чыксын, силер биринчи кабатта түлөңөрдү көрсөңөр болот. Пока ушундай. Анан дагы диндар болуп кетсеңер, аялдар бир күн, эркектер бир күн барасыңар, анда мете жакшы болот. Мен 2 күн иштеп, 2 күн дем алам. Bir жумага барып, 2 жумага бара албай, биринчи жумага бар, экинчи жумага бара албай калам дейт. Сиз ошол жердеги мындай жумуш орун берген адам менен сүйлөшсөңүз болот, же жумуш иштегендер менен.
ошол жума күн болгондо, мисалы үчүн ошол жума күнү дем алыш кыла турган болуп, бирок жумага барыш үчүн сиз жанагы адамга мен сага бир күн көбүрөөк иштеп берем деп шарт койсоңуз жандап эле макул болот. Бир адамдар бар да, ал 15 күн иштеп 15 күн дем алат, 2 күн 2 күндөн. Сен да ошондой, сен айт, мен 14 күн эс алайын, 15-16 күн иштейин. Сен 16 күн эс ал, 14 күн иште. Бирок жумалар мага дем алыш боло турган болсун деп договор кылсаң, теги жок деп айтпайт болуш керек деп ойлойм. Аракет кылыш керек айт, урматтуу бир тууганым. Ага ким жок деп айтат? Мен билбейм, мисалы үчүн мен ыдайт болчумун. Бир күн кошумча салып аткан жакшы да бул. Жума менен иш жоктор дагы бар го, намаз окубаган жанагы башка диндегилер. Ошолорго айтсаң, алар макул дейт. Же айт, ушул күн иштеп берсең, мен сага ошол күн айлыгымды сага берем мен. Ошо жумага бар боласың. Тойлор жана туулган күндөргө арак коюлса барса болобу? Алар жакын бир туугандар и досторуң болсо дейт. Эми сен ошока барганда мындай урматтап барасың да, урмат сыйлап эми барсын тарынып калат деп. Ушинтип барабызбы чоңбу? Эмнеге? Тууганчылыгың кетип калат, тарынат дейсиң да. Сен тарынсаң болбойбу? Ал тарынса болот, Намаз окуйсуң, сакалың нурланган сакалың бар. Бешенен капкара болуп кеткен сажда кыла берип, сүннат кийип жүрөсүң. Анан сени урмат кылбай, сыйлабай, ара койгон жака чакырып атса, анан ал тарынса болот, сенга тарынган жарашпайбы? Мен барбайт элем ошондойго. Анткени мен урматтабаса, мен аны урматташым керек. Эмнеге? Урмат сый деген кандай болуш керек? Тууган деген тең ата болуш керек да. Туугандардын жарымы кыйын туугандар, бечара туугандар болуп бөлүнбөйт да. Тууган тең ата болгондо тууган болот. Дос дагы тең ата болгондо дос болот. Ал сага шеф эмес, сага дос же тууган. Ошого арак койсо барба? Арак койбосо бар. Сен досумсуң, бирок арак коюп койдуң. Мен душманы коюп койдуң. Кээде биз дагы бир жака чакырат, нике кыйганы барып калсак, барып байып сакалдар сонун кылып, атерден коюп барсаң арак турган болот. Айтабыз, муну болбойт эми, муну кантебиз эми? Бу молдону чакырып алсак, ак молдону эмне кылабыз эми? Биз батышпайбыз муну менен десең, анан тазалап антипинти өздөрүнө келет. Болбойт, жакшы эмес, барбаш керек. Капа болуп кала турган болсо, эми сен мусулмансың да, андан түзүгүрөөксүң сен, жогорураксың. Эртерээк барып, үзүрүң бар эле деп айтып түшүндүрүп, бере турган белеги берип кетип калсаң дагы болот. Бирок дасторконго олтуруба. Мен студентмин ушул жерде. Ушул жерде уусу бар, ушул жерде. Ушул жерде эмес, ушул жерде. Бирок өзбек тууганыбыз жазыптыр, ага Аллах разы болсун. Ага ушул дагы дурус боло берет. Анткени кыргыздар эптеп айтканда өзбек тууганыбыз кыргызча жазгандыгына мен ыраазымын. Өткөндө радиодон бирөө чалат, мен уйгурмун, Кытайдан келген дейт. 2-3 мүнөт сүйлөдү, мен аны уйгур экенин эч билген жокмун сөзүнөн. Ана мен уйгурмун дегенден кийин карасам, чындай эле махраждары мындай кыргызча эмес да, анан байкадым. Анан Кореядан бир өзбек тууганыбыз чалды, кыргызча сүйлөп атат. Анан бирок өзбек экенин билдим, өтө ыраазы болдум. Анткени кыргыздар ошончалык кыргызча сүйлөй албай атат да. Аллах разы болсун. Мен жума күндөрү жума намазына преподавательдерди алдап келип атамын. Бул гүнах болбойбу? Алдаган күнөө мусулман алдабайт дедик. Жана магазиндеги куриний мясолор жөнүндө түшүнүк берсеңиз дейт. Куриний мясо ошону бисмилла Аллах бар деп сойгон болсо халал болот, антпесе андай болбойт, ошо. Магазингерде кандай экенин билбейм да, Бишкекте айтып берем. Мариям деген тоок адал Бишкекте. Биз Мариям деген тоок жейбиз, Мурат агачынын тоогу. Мен тоок сойгон жерин дагы барып көрүп келгем аныкын. Сакалы нурлангыр, адал анын тооктору. Казактарда аллел деген бар, аллел. Анан биякта адал тоокторду биле албайм мен, кандай ошо сураш керек муфтияттан. Анан алдап барган болбойт. Бирок сен алдаба, чынында айтпа. Бир иштер чыгып калса, зарыл иштер бар, уруксат бериңиз десең берет. А зарыл ишин жума сеники. Жума деп айтпа, бирок зарыл ишин бар. Барбасам урушат. Кудай урушат эртең барганда. Кудай урушат да. Барбасам болбойт ушундай десең, макул десе бара бересиң, иншалла. Чынын айтпа, бирок алдаба. Мажбур болуп кредит жана башка процентке акчаларды алып турса болобу? Айтарым, себеби бөлө багуучурда акчага муктаж болуп жатабыз. Мажбур болгондо кредит алса болот. Мажбурлук бирок кантип өлчөнөт? Катының вечерге кетип атып, көйнөк таппай калса, көйнөк алып бериш үчүн ошо зарылчылыкпы, жокпу?
Жоқ, бұл açqa өліп атқан болсаң, нан алғанға сүтқорлық ақша алсаң болады. Су таппай қалсаң, су алғанға алсаң болады тамаққа. Бирок бір күндік азық оқаты бар, екінші күнге сүтқорлық алса болбойт. Бизнес өнүктүрөт элем деп ага сүтқорлық кредит алынбайт. Ошого жарыбай жүрөбүз. Кредит ошого жарыбай жүрөбүз. Бул эми мусулман өлкөсүнөн анан буяктарда маселе жеңилирээк. Берле Дарыл Харпта харби менен мусулман ортосунда риба жүрбөйт. Төлөшкө кудурет жете турган болсо, төлөшкө кудуретін жесе алсаң болот, Ханафи мазхаб боюнча дұрыс. Төлөш кудуретін жесе Дарыл Харпта. Ханафи мазхабынан ушундай. Колуңан кесе албаганың жакшы. Жөөттөрдүн бир сөзү бар. Kimdir birön özüne kul kılıp algın gelse aga prosent akça ver deydi eken da. Prosent akça vergen adam oşon özüne kul kılat eken. Karısın anı görgende kaçasın. Kulunda olturasın, gözün karagın gelip жерди карайсın. Al emes jumaga barbay koysan, jumaga gelip kasa görüp kalat meni de. Oşon üçün Ece üka neverelerin nikah kılsa bolot. Bir kişinin iki balası var eken. Kızın adı Fatima, balasının adı Muhammed eken. Fatima'nın neveresi menен Muhammed'in neveresi biri-birini üylönse bolot şariat boyunca. Şoň atası menen taýnesi bir tuğan ökönökö. Bирок biz üylönböge sunuş berебиz, alys жерден üylön deydi. Antkeni siler uruşup ketseňer, bular da kız uçup bolot. Oşon üçün başka sudan üylönseň jakşyrak bolot deybiz. Kan jaňyrt dep aýtabız. Bul emi süýüp kalıp takır bolbay kala turgan bolup, o meçit munaraga çygyp al boyum çita berem azır dese, oşonda mail dep nikesini kıyıp berебиz. Anan bu bolsam saňa şu 6 milyon kırgızdan bir jok bu saňa biri koy dep aýtabız. Alys жерден üylöngen jakşı bolot. Başka uluttan yandan beter jakşı. Mana satabız Tajikten üylöngen, Semet atabız Özbekten üylöngen Akunxanyň kızına, mana Sanirabiga üylöngen, bilesiňerbi? Büt kıyınlar uşunda Aytmaçy Tatarga üylöngen, Muftiýebiz Tajik ayalga üylöngen, bizdiki mınake ülgü bolgan adamlar bizge. Atambaýewiň ayal Tatar eline mınake bilesiňer. Kan jaňyrat degen söz. Bирок musulmançylyk begem saktalyş gerek. Ayalın başkara albagan erkekti, al erkeke köz karaşyňyz kanday deydi. Ar bir ayal erkeke başkarılgısı gelet. Ayaldın kaalosy oşo. Erkegim meni başkarsa deydi. Kede özü aytalbaşy mümkün, bile albaşy mümkün, bирок jüreginde şol nerse var. Ayal başkarılgandy kaalayt. Anan bирок erkek başkara turgan boluş gerek. Erkek başkara turgan boluş üçün kaçok boluş gerekpi, boyu uzun boluş gerekpi, emne dese erkek takwa boluş gerek. Erkek kançalık takwa bolup dindi bekem karmansa, oşonçoluk ayal oşok itaat kılat. İtaat kılbagan, başı bergen ayal özün baktsız sedet. Ayal özün kıynap jürgen bolat. Oşon üçün erkek meçitten kalbasın namazını okusa, şariat boyunca ayal erkek baga turgan bolsa, oşok itaat özünden özü gele beret. Erkekler dinden alıstagan sayın, üydögüler dinden alыстayt. Erkek dinge girgen sayın, üydögüler dinge giret. Üyge din gelgen sayın bereke bola turmatda bir tuğanım. Ayaldar oyunga düşçü, tansa, krujok açsa bolobu deydi. Bolot. Ayal özünün küyösüne biylep beriş üçün. Küyösü divanda oturup al kolun çaap tursa ayal tegereni biylep berse gaziyan tiybeydi. Ana eң жаман жер сахнаga чыгарып берсең, көчөгө коюп берсең ошондо болбойт, ha? Жакшы бийлеп көңүлүн көтөрөйүн деп аял киши күйөөсүнө бийлеп бере турган болсо, анын зыяны тийбейт. Махабат сүйүү ойгонсун деп. Аялдар эркек жок жерде, нике той болгон жер башка жерлерде тегерени бийлесе зыяны тийбейт. Бирок жанагыда барабандын гана коштоосунда. Ha? Шуну жакшылап четкендер болот. Oşoğu ayallar özlerince bilese, anın ziyanı tiybe şariat boyunca, urmatlı bir tuğanım. Anan erkek ayallarlaşıp et, toylarda bilegen bolboyt. Geçe bir ösürayt, konsultasyon alganı kim niye? Balağız üylönüp atta halal toy kılabız. Kanday halal toy kılasınlar desem, programmasını aytıp berdi, ara kılıcı kalganı bardığı var da. Halal toydu. Men aytım, alhamdulillah, jakşı ken. Tansalar dağı var ki, ben aytım, şunda kalıp koysak, bolup dedim, kantı toy bolot deydi. Şunday toy bolot. Dep anan tansan aldırıp koyduk. Erkekler aralaş oturatken, bирок ayalı güyösü başka, aga jetele eken da. Bирок arakты aldı,
жана эркек аралаш бийлерди алды. Анан ырдап бере тургандарға комуз менен ырдап берет, анан элекче кийип келет артисттер экен. Малдагы мусулманчылык жакшы. Али кара жорго болуп тегерени бийлей бере тургандар азыр бийлер дагы бузулуп кетти да. Кара жорго деп кыздар чыгып алып бийлет, бу алиги роп, рек, не жана бийлер бар го, эмне? Реп. Ошондон дагы жаман болуп кетти. Кыз деген созулуп бийлет, чыңбы? Кыз деген суда агып бийлет. А биздин кыздар кандай сынып кетейин деп бийлет, андай болбойт. Ол кыздардын бийи эмес, ал шайтандын бийи. Futbolga акча койсо болобу? Эгерде бир адам футбол уюштуруп, акчаны берип, утканга берем десе болот. Бирок эки тарап акча чогултуп туруп уткан алат десе бул болбойт. Эки тарап акча чогултуп туруп уткан алат, же эки тарап акча ойноп туруп уткан аш төлөйт. Топ ойноп туруп анан тамак ишет да гостиницага эмеге барып, досторго барып туруп, тыйын силер төлөйсүңөр десе бул болбойт. Бирок бирөө мен төлөйм тыйынды, ойногула десе, же бирөө мен байге сайып берип, айылда аш берет, билесиңер. Аш берген адам байге саят, бул адал. Кумар эмес бул. Анан эки тараптын бирөө сайып уткан ушундай кылат десе, бул арам болуп калат. Анан жөн эле бирөө ойнобаса, бияктан экөө барып эле уткан, мен биякка команда, сен биякта болельщик десин, анан сен утулуп калсаң минтесиң, мен утулуп калсам минтет дейт го. Бул кумар, бул болбойт. Бул жанагы эме дегендер да бар, жанагы эмне дегендер бар? Автоматтар бар. Букмейкер. Ошол жерде ушундай. Тоюнуп атканда акча сайышат, бул арам. Намаз окуйм, бирок наша чегем дейт. Namazım kabul bolobу? Namazın алдында чекпейм дейт. Наша арам. Наша саткан дагы арам. Аны өзүн эле адалдап, алдап деме кылган менен болбойт. Наша арактан да арамыраак. Эгерде чындап келе турган болсок. Анткени арак ичкен адамды кийин андан айыктырып, арак ичпей калса мүмкүн экен, наша чеккен адам чыгарыш өтө кыйын болот экен да. Наша арам, арак арам. Наша арактан да арамыраак. Анткени хамыр деген сөз бул жанагы бетти, акылды жаап калат деген. Аялдардын жолун химар деп коет, башын жабат деген. Хамыр, арак деген адамдын акылын жаап калат да. А бул мухаддират абдан жапкыч деген сөз. Аябай жаман бул. Ошон үчүн бул болбойт тууганым. Аллах намазын кабыл кылсыны, бирок мунун болбойт. Тилекке каршы ушундай фатва чыгып кетиптир, наша чексе боло берет деп, даватка чыгып жүргөн, намаз окуп жүргөн кээ бир туугандар наша чегип алгандар бар экен. Фатва туура эмес кетип калган. Туура нашаны сатса болот дейт, качан ал медициналык организациялар гана алыш керек, мамлекет өзү гана. Жекече адамдар алып чөнтөккө салып алып дарылыкка деген болбойт. Арам. Наша тарткан арам болбойт, урматтуу бир тууганым. Өзүң алдай бербе калп эле. Чекпе. Эки, үч, төрт аялга үйлөнгөн адам аялдар арасында кандай калыс туруу керек? Биринчиси, убакыт тең бөлүү керек. Күндүзгү иш, түндөр тең бөлүнүш керек. Бүгүн бияк, эртең бияк, эртең бияк. Кааласаң 2 күн, 2 күн, 2 күн. Кааласаң 3 күн, 3 күн, 3 күн. Бирок жашырагана көбүрөөк кетип калып, же бияка көбүрөөк кетип калып, же кыйынна көбүрөөк кетип калганың менен анда арам болот. Күндөрүң, анан экинчисинен тамак аш, кийим кечек дагы адилеттүү бөлүнүш керек. Анан бардыгына жакшы мамиле кылганга аракет кылышың керек. Ошондо калыстык болот. Аялдарды бири-бирине жамандап айтып барган, бири-бирине мушташтырган болбойт. Болбойт. Анан бири-бирине салыштырган дагы болбойт. Ону мындай кылат, сен мындай кыласың эмес. Аялды эркек жамандабаса, ошол эркектин өзү жаман. Анткени ошол аял тандап алган эркек өзү да. Ошон үчүн аялын жамандап аткан эркек, өзү салган үйүн жаман, өзү салган үйүн жамандап аткан эркек бул жакшы эркек эмес. Ошол аялыңар жамандабагыла, үйүңөр жамандабагыла. Баласын жамандаган эркек өзү жаман, анткени ага тарбия берген сенсиң. Ошон үчүн балаңы бирөөгө жамандаба, оңду уял, намыс кыл. Аялыңы жамандаба, анан үйүңү жамандаба. Үйүң сенин үйүң. Муну үйдү кара деп айтпа, өзүң кара андан көрө.
ipotekaga uy alsa bolobу, ipotekaga uy alsa aram bolot деп уккан болчумун. Кыргызстанда болбойт таптакыр. Ал эми мусулман эмес өлкөдө мусулман эместерден алсаң болот, төлөшкө кудуретиң жетсе. Дарул Харпта харбий менен мусулман ортосунда риба жүрбөйт. Мусулман эмес өлкөдө мусулман эместерден төлөй алсаң, ипотека үй алсаң болот. Айлыгың бар, эсебиң бар да мисалы үчүн. Ошентсең болот. Анан эсебиң жок алган. Деги эле эсеби жок карыз алган дагы болбойт. Ала берен кийин бир кап болор дегендер болбойт, ал туура эмес. Кыргызстан шартында кредиттин бардык түрү арам. Карызы бар болуп туруп ажыга барса болобу дейт. Болот эгер карыздын орду бар болсо. Карыз алды, ошого магазинде салып койду. Мисалы үчүн туруктуу кирешеси бар, 2 айда кутулуп калат. Чым ажылы келип калды, ал кетип атат, анда барса болот. Анан карыздын орду жок, же карызга акча алып барса болбойт. Бир гана учурда карызга акча алып барса болот, урматтуу бир тууганым. Бул падышага дейт, султанга дейт, Султан Сулейман дейт. Анткени падышалардын акчасы көбүнчө арам болуп калат экен да, буларга подарка келе берип, башка келе берип, арамадан аралашып калат экен да, ажыга барайын десе адал акча болуш керек. Эмне кылат дейт, бу байкуштар бирөөдөн карыз алып ажыга барат экен. Анан карыздан кутулат экен. Карыз адал окут да. Анткени сен билбейсиң, ага паракорлук менен башка менен келет, билбей калдың. Мен жакшы көрүп атат, хадия дейсиң, жок. Чоңдорго берилген хадиянын бардыгы пара, арам. Каттахандарга берилген хадиянын бардыгы арам. Мисалы үчүн бир каттахан падышанын же бир ушундай министрдин ден рождениясы болсо, ошого министр болгонго чейин подарка берип жүрбөгөндөр подарка берсе, бунун бардыгы пара, арам болот. Ошого кээ бир падышалар айтат да, менин туулган подарка бербегиле, бере турган болсоңор, ошолорду балдар үйүнө которгула деген туура. Өзү подарка алган жакшы эмес. Илгертеден бери подарка алышып жүргөн бир катыш бериш болсо бир жөн, болбосо башканы карап. Деги эле өз туулган подарка берген жок шариятта. Кайрак жерге суу ташып мөмө өстүрсө каза намаздарга ушул эмге каффарат болобу? Жок. Кайрак жерге суу ташып мөмө өстүрсөк, ошол кайрак жерден алган түшүмдүн 20-дан 1-ин гана үшүрүп бересиң, болду. Анан сооп аласың. Бирок намазыңан кутулат деген сөз жок. Намаз окуп жатканда көздү жумса болобу дейт. Көзүмдү ачсам башка ойлор келип кетет дейт. Каталар болсо кечиресиз дейт. Каталар сенде бир эле ката бар. Кетип жатат деген кеттат жазып коюңуз, калган туп-туура. Анан алейкум дегенде ий калып кеткен 2 ката бар. Калган туп-туура. Аллах разы болсун. Болот. Эгер көздү ачып намаз окуса, өзү көз ачып окуса намаз окуш керек. Намазда көздү чоңойтуп ачыштагы шарт эмес, жүзүтүп ачыштагы шарт эмес, нормалдуу абал намаз окулуш керек болот. Бирок көзүң ачык болсо, аны муну карап отуруп, көңүлүң алакта боло бере турган болсо, анда көздү жумуп алган жакшыраак болот. Ошон үчүн мечитти жасаган жакшы эмес, бизде макру. О чиркөөлөр жылтыратып берет го. Анткени аларда андан башка нерсе жок. Ошо менен адамдар чыкырат, келип жылтырак көргүлө деп. А бизде илим бар, сөз бар, хутба бар, баян бар, маселе бар. Ошого биздин мечиттин кыбла тарабын ишин жасаган өтө шарт эмес. Бизде даже макру болот. Мечит таптаза болуш керек, жөнөкөй болуш керек. Иннама я'муру масажид Аллахи мен амана биллахи вал яумил ахир. Чындыгында мечиттерди кургандар булар Аллах Таалага ыйман келтиргендер, кыяматка ыйман келтиргендер. Мечит дуал менен мечит болбойт, мечит адам менен мечит болот. Адам жок мечит торпокана кылсаң деле жарай берет. Кээ бир өлкөлөрдө мечиттер театр болуп кеткен. Кээ бир өлкөлөрдө мечиттер баня болуп кеткен. Демек жарай берет экен баня болгонго, театр болгонго деле. Кээ бир жерде торпокана болуп кеткен жерлер бар. Кыргызстандын өзүндө билебиз биз, адам жок. Торпок камап койгон. Демек мечит адам менен мечит болот туугандарым. Эгер башка жак оюн кетип атса, анда окусаң болот, көзүңдү жумуп алып. Бул боюнча Бадаи Санайда келет. Кимдер кафырга кирет, орустар кафырга кирбейби дейт. Урматтуу бир тууганым, адамдар экиге эле бөлүнөт. Мусулмандар, мусулман эместер деп. Мусулмандар жана мусулман эместер. Мусулмандар жана гайри диндер деп. Мусулман эместер, гайри диндердин баары кафыр. Кафырлардын түрлөрү көп. Мушрик кафырлар дегени Кудайды тааныйт,
Ana Kudaydan başka da Kuday var dep koşup alganlar. İsa peygamber Kudayдын balası falan tükün degenler. Anan mulhid kapırlar. Bular Kuday yok degen kapırlar. Aytır türlörü köp bular. Uyga sıyıngan kapırlar, koyga sıyıngan kapırlar, adamga sıyıngan kapırlar türü köp. Biröөнү kapır dep айтсаң men kapır emesmin, men деген мындаймын, христианмын. Жок, ошо биз мусулман эместин бардыгы оптон бир жака киргизебиз, kapır деп коебуз. Kapır дегени мусулман эмес деген эле сөз. Birööдө мусулмансың десең мусулман эмесмин дейт. Анда kapır экенсиң астагфирулла дейт. Сен kapır болгондо кимсиң анда? Мусулман эмес. Мусулман эмес деген сөздүн арабча айтылганы да булчу. Орус туугандар мусулмандар мусулман. Мусулман эмес, мусулман эмес. Тойго барып, айланасында олтургандарга арак ичирбей койгон сооган чоңбу же тойго барбай койгон соогу чоңбу дейт. Тойдо молдеке олтурган столдо арак коюлбайт, койсо да алып коюшат дейт. Эгерде сен ошол жака барып, ошол жерден арак ичирбей кое турган кудуретиң болсо да бар сен. Барып жаңжал кылып отуруп, сүйлөшүп отуруп, арак алдырып койсоң, бул сага сооп. Антип айтканга дух жетпес, анда барба. Молда отурат го деген сөз болот да. Гече деп келип, арак ичкен аялдар келип бетиңе кычта өт, ага деле сен отурасың. Андай болбойт. Колуңан келсе бар, дух жетсе айтканга. Айта албасаң анда барба. Духуң болсо барган сооп, болбосо барбаган сооп болот. Молдонун үстүнөн арак алып койгон менен калган жерде арак туруп атпайбы? Сен ошону кайтара албай атасың, анда барганын кереги жок болот. Kur'an oku 3 жерден окулат дейт. Намазда, жаннатта, билимди күчөтүү үчүн дейт. Ушул туурабы? Мүрзөдө окулбайт, дасторкон үстүндө окулбайт дейт. Мүрзөдө окулбайт эмес, окулат болгону мазар тебелеп окуган макру. Мазар адам көмүлгөн жердин үстүнө чыгып алып окусаң, бул макру. Болбосо Кур'ан бардыкча, Кур'ан даратканада окулбайт. Кур'ан мончодо окулбайт, нажас болгон жерде. Калган жерде баарында окула берет Кур'ан. Kur'an bardıq жерде окулат. Намаз бардық жерде окулат. Болгон даратканга окулбайт, мончуда окулунбайт. Тууган, ушуну эстен чыгарбаш керек. Дасторкон үстүндө окулат башка. Анан бирок ошол кээ бир адамдардын дини мусулманчылыгы дасторкондо Кур'ан окуган менен гана бүтүп калат, мына ошол туура эмес. Кур'ан бардық жерде окулуш керек да. Эми бирөө өлгөндөргө Кур'ан окусаң соогу жетпейт деген айткысы келип атат. Жок, ал жалган сөз. Соогу жетет. Далилдер бар. Биздин китепте бар. Муну окусаң табасыңар. Кур'ан окусак болобу тууганым деген биздин чоң макалабыз бар. Play маркетте китеп дагы бар. Таап окусаң, Назат медиага кирсеңер, Play маркетте бар. Суроо: 5 намаздын парзына жетип келдим. Анан парздан кийин биринчи 2 ракат сүннөт окуймунбу же 4 ракат сүннөт окуймунбу дейт. Мындай кылсаң дагы дурус, тигиндей кылсаң дагы дурус. Мухтасарда биринчи 4 ракатты окуйт, анан 2 ракатты окуйт десе, ыктыярда 4 ракатты окуп алып, 2 ракатты окуп, кийин 4 ракатты окуйт дейт. Фатва ушуга берилет. Негизи фатва 2 ракат өз ордунда окулуп, кийин 4 ракат окулат. А бирок беркиндей кылып окусаң, ал деле жарай берет. Ата энеге акча жөнөтсө аялы билишинин кажети барбы дейт. Аялдар бар жок залда? Барбы? Угуп атабалар. Geldi mi? Негизи шариат боюнча аялдын иштеп тапканына эр кожоюндук кыла албайт. Эркектин тапкан аял кожоюндук кыла албайт. Демек ошондой болсо эркек өзүнүкүн өзү билгенде жөнөтө берет, аял өзүнүкүн өзү билгенде жөнөтө берет. Бирок анте турган болсоң үй бүлө бузулуп кетет. Биздин шартта. Ошон үчүн ынтымакчылык жакшы. Анан бир нерсе, сен бу жерде тишиңин кирин соруп жүрүп тыйын топтойсуң, ай сен ата-энеңе жөнөтө бересиң, ата-энең аякта только гап аш тойго барат болду. Аш жейт жумадан кийин жоролор менен. Анан апаң болсо Апшыр атага барат, Арсламакка барат, Ысыкөлгө барат маршрутка менен. Анан жаңы чыккан мод атлетика өнөктөн кийет,
Ana sen 10 yıl işlep barsaң, sen jönөк akçaga eçteke жок. Ошол үй ошо бойдон турат. Эгер ата-эне күчү бар болгон болсо, сен ага жардам бербе азыр. Ал бир убак ушундай келет, Кудайым өмүрүн узун кылсын, таптакыр акча таба албай калып, сага муктаж болгондо, сен жашооң оңолуп калган учур болуш керек да. Sen azı tapkan akçanga sen mal gel al, üy sal, başka kıl, turmuşun oңdo, biznesin oңdo. Atan 65 жылкы. 2 катын алганга оğlu кылып турат мисал үчүн. Анан баламан пул келет, дага пул жөнөтпө азыр сен. Атаң азыр жаш. Атаң 80ге чыгып калтырап баса албай калганда, ошондо сен үйүңө, тамагыңа, кийимиңе муктаж болгондо, сен ошондо ошого жардам бере турган болушуң керек. Бизде трагедия ушунда турат. Баласын жөнөтөт, атасы 50-дө, баласы 20-да, 30-га чыкканда төрөлгөн баласы бар. Баласы тапканын баарын ояка жөнөтүп, атасы мен балам деп жеп жүрө берет ушинтип. 20 жылда бала күчүн кетирип, нервин кетирип, ден соолугун кетирип барганда эчтекеси жок атасынын үйүнө барат. Анан сен элдин балдары мындай, сен мындайсың дейт. Жок, элдин аталары мындай болчу. Элдин аталары баласынын тыйынын чогултуп, ошого мал алып карап берип, жер алып, үй салып, магазинин карап берип, ошол баласынын дүйнөсүн көбөйтүп, баласы жардам берет эле. Ошондо аталардын балдары, аталары карыганда балдарын карап атат. А сен эмне кылып атасың? Машина аласың, башка кыласың, жаңа пальто аласың, жаңа мода кийинесиң, аш жейсиң, балаңын тыйынын кетиресиң, ысырап кыласың. Бала багат антип айтылынбайт. Бала багыш керек деп кыйнай берет. Бала багыш милдеттүү, ата-эне кыйналып калган учурда ага чейин өзүн өзү баксын. Ал карылыгы келет. Ошондо сенин курсагың ток болуп, өзүңү балаңа бага турган, ата-энең ооруса көрсөтө турган, өлсө сонун кылып көмө турган, шартка жете турган болушуң керек сен. Ошон эсиңден чыгар, урматтуу бир тууганым. Убакытың өтүп кетип атат. Ошон үчүн акча жөнөткөндө аял менен келишкен жакшы эле болот.